Садыр Жапаров менен Өмүрбек Бабанов эмнеге жолугары айтылды. Президент Садыр Жапаров менен Өмүрбек Бабанов жолугушарын президенттик аппараттын басма сөз катчысы Галина Байтерек тастыктады. Анын айтымында жолугушууда өлкөгө инвестиция тартуу маселеси тууралуу сүйлөшүшөт. Менин угушум боюнча Өмүрбек Бабанов инвесторлорду чакырып жатат. Ал инвестициялык экономикалык долбоор сунушташы мүмкүн деди ал. Саясатчы Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодо талапкерлигин койбой Садыр Жапаровду колдой турганын билдирген. УКМК тарабынан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын бухгалтери кармалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларына байланыштуу тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө муфтияттын жетекчилиги зыяратчылардын ажылыкка баруу үчүн кошкон акчасын жеке каржы мекемелерине насыя катары берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алып жүргөнү аныкталган. Айтылып жаткан сумма 100 миллион сом. Андан түшкөн үстөк пайыздар жеке максатта колдонулуп келген. Ушул каржылык операциялар ачыкка чыгаргандан кийин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчилиги УКМК кызматкерлерине табылган фактыларды жашырганы жана кошумча тергөө иштерин токтоткону үчүн 100 000 АКШ доллары өлчөмүндө пара сунуштаган. Кече 9 февралда бул факты сотко чейинки өндүрүшкө алынып, өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалды. Кармалган адам УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушев кызматтан кетти. Бүгүн 10 февралда Кыргызстан мусулмандарынын назирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев Кыргызстан мусулмандарынын назирети муфтийлик кызматынан баш тартуу боюнча өз арызын жазды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдирди. Кече Максат Ажы Токтомушев АК-пресске интервью берип, президенттин айланасындагы адамдар аны кызматтан кетирүүгө аракет кылып жатат деген. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген кыз таятасы зордуктагандыгын мойнуна алды. Тайынеси тарабынан сабалган Асель аттуу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген кыз чоң атасы тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылганын мойнуна алды. Бул тууралуу Аселдин кызыкчылыгын коргогон жактоочу Шердур Абдыкапаров билдирген. Биз кечинде Аселди алып кетүү үчүн казарманга барганбыз. Биздин өтүнүчүбүз боюнча Аселдин кыз эмес экендигин көрсөткөн бир нече жолку соттук медициналык экспертизадан өттү. Ал зордуктоо фактысы боюнча Казарман райондук милициясына таятасына каршы арыз жазган. Азыр Бишкекти көздөй бет алдык деген жактоочу. Эскерте кетсек, буга чейин интернет тармагында тайынеси майып кызды сабап салган видео тараган. Адвокаттын айтымында видеону ага кыздын агасы Алтынбек Артыкбек уулу жөнөткөн. Ал эжесин алгысы келгенин, бирок чоң энеси Аселге майыптыгына байланыштуу жөлөк пул алгандыктан ага бербей тургандыгын айткан. Алтынбек Асель ага өзүнүн таятасы тарабынан зордукталганын мойнуна алды деп ырастоодо. Бул факты боюнча ал Ички иштер министрлигине арыз жазган. Жогорку сот экс-депутат Карганбек Самаковго чыгарылган өкүмдү жокко чыгарды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2021 жылдын 3 февралындагы токтому менен Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2017 жылдын 19 декабрындагы жана Бишкек шаардык сотунун 2018 жылдын 1 июнундагы Карганбек Самаковго чыгарган өкүмдөрү жокко чыгарылып, жазык иши жаңыдан кароого Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна жөнөтүлгөнү жазылат маалыматта. Эске салсак, 2017 жылы 19 декабрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковду 10 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоо чечимин кабыл алган. Бактыбек Кудайбергенов Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарат. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Бактыбек Кудайбергенов 1962 жылы 8 декабрда Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Сынташ айылында туулган. Белгилүү болгондой, ал 2012 жылдын февраль айынан 2015 жылдын июль айына чейин Чүй облусунун Ысык Ата районунун акими болуп иштеген. 2015 жылдын июлунан 2017 жылдын ноябрь айына чейин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Ошондой эле Кудайбергенов Чүй облусунун Ысык Ата районунун бокс федерациясы коомдук бирикмесинин директору болгон.